Саламатсыздарбы. Ода Геошондо программасы. Жекшемби күнкү добуш берүү алдында эртең шембиде үгүт токтотулат. Спортчулардагы бир айлык кызуу машыгуудан кийин мелдеш болоор күндүн алдында эс алып калыбына келүүгө аракеттенет. Ага чейин күнүгө иштеп келген булчуңдар бош калгандыктан зеригип, өзүнөн өзү мелдешти эңсегенсип опурулуп ойной баштайт. Спорт менен салыштырууну улантсак, жекшемби күнү өтө маанилүү жана көп нерсени чече турган матч болот. Оюнчулар бардык потенциалын колдонуп, эркин бир муштумга түйүп күрөшүүгө тийиш. Машыгуу учурунда болсо, алар күчүн сынап, спонсорлор таап келген машыктыруучулар менен көнүгүү өткөрүп, айрымдар болсо, мелдеш алдындагы адис мушкерлер сыяктуу атаандаштарына тиште кайрап өттү. Футбол жана башка спорт түрлөрүндө трансфер мезгили болот. Шайлоо алдында талапкерлер дагы бир партиядан башкага өтүп, андан ары үчүнчү командага кошулган учурлар болду. Айырмасы акча аларга төлөнбөстөн тизмеге кириш үчүн талапкерлер өздөрү акча төктү. 73-жылы Йохан Кройф Барселонадан Аякстан Барселонага өткөндө 2 миллион доллар алган. Азыр болсо Неймар 222 миллион евро турат. Шайлоодо дагы баалар эбегейсиз көтөрүлдү. Через год после покупки Фигу деген футболчуну сатып алгандан кийин Флорентино Перес дагы каражат кошуп, ал кезде рекорд болгон 77,5 миллион еврого Ювентустан Зиданды сатып алды. Мына эми 1-июлдан тартып Парис Сен-Жерменге Килиан Мбаппе кошулду. Монегаскилерге болсо 145 миллион евро төлөндү. Упали 145 миллионов евро. Кыргыз жаштары азыр тогуз корголду же шахматты жакшы ойнойт. Эл аралык мелдештерде такай утуп чыгат, бирок жалпы коомчулук күч колдонуучу спорт түрлөрүн жакшы көрөт. Күрөш, мушташ, эрежесиз эртаймашты эркек эмес аял заты да катуу сыйлайт. Шайлоо өнөктүк учурунда дагы бир нече мушташ чыгып кетти. Аны баарыбыз аябай кызыгып карап турдук, бирок баарынан дагы жалпы элге улак тартыш жагат. Жалында каруу кол карышкан, жула кире тартышып, алышкандан алышкан, алка шалка тергетип, азын билип тердетип, алдырышпайт намыстан. Кайсы болосун мелдеште калыс болуп иштегендер өзгөчө мааниге ээ. Жакшы калыс оюнчулар же көрөрмандарга дээрлик көрүнбөй билинбей иштейт, бирок туура эмес бир нерсе кылып калса, мелдешке катышкандар аны уруп сабап койгон учурлар да болот. Борбор шайлооком дагы үгүт алдында 2 жолу сотто утулуп, 2 партиядан нокдаун алды. Эми шайлоо жыйынтыгын чыгарганда БШК өч алып, айрымдарды жыга да чабышы мүмкүн. Fatality. Айрым спортчулар, алардын маштыруучулары менен медиктери да допинг колдонгон учурлар көп. Сочи шаарындагы кышкы олимпиада маалында допинг мамлекеттик деңгээлге чыгып кетти. Шайлоо учурунда болсо эң күчтүү допинг акча. Жана анын күчү менен партиялар жана алардын талапкерлери шайлоочулардын гана көңүлүнө эмес, калыстар менен комиссияларды да өз тарабына тартып алууга умтулат. Бирок эң жаманы алдын ала сүйлөшүлгөн мелдештер. Машыктыруучу менен калыстар тобу сүйлөшүп алган болсо, спортчулар бардык күчүн жумшап, жеңишке жетүүгө канча аракеттенсе дагы баары бир утулат. Шайлоодо дагы партиялар менен талапкерлер программа жазып, шайлоочулар менен жолугуп үгүт иштерин жүргүзгөнгө карабай, анын жыйынтыгы мурда эле даярдалып койгон болушу мүмкүн. Мурда далай жолу ошондой болгон. Маселе коом дагы, бийлик дагы, ар бир адам дагы таза болгонунда. Ошондо саламаттагыңыздар.